Сиздердин сурооңуздарга эгерде биздин көмүр туткан адамдарыбыздын кемчиликтерин көрсөк кандайдыр бир биз аны көмүр тутканыбызды токтотуп калабызбы же башка көмүр издейбизби деп мен андай кылмак эмесмин. Себеби дегенде ар бир эле адамдын кемчилиги болот. 5 кол тең эмес. Кандай бир өзүнүн жакшы ишин артында жакшы иш калтырып, жакшы иштерди жасап, өзүнүн немесин көрсөткөн адам болсо дагы, канчалык жакшы адам болсо дагы анын сөзсүз кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн кемчилиги болушу мүмкүн. Анан биз аны эч качан ал кемчилиги үчүн эле өтпөшүбүз керек. Жаңылбас жак болбойт. Жаңылбас жак болбойт. Ошон үчүн ал кемчилигин кайра биз көрө калбашыбыз керек, таба калбашыбыз керек. Ошол үчүн биз жакшы иштерди жасап, жакшы адам болгон үчүн аны биз көмүр тутабыз. Анан кичинекей бир терс жактарын көрүп кала турган болсок же кемчилигин көрүп кала турган болсок, андан баш тартышыбыз керек. Демек ошол жаман жактарын көрүп калсак, терс жагын көрүп калсак, көрсөк да көрмөксөн болуп коюш керек. Уксак да укмаксан болуп, Аны кайталабашыбыз керек да. Ал жерин кайталабай, биз жакшы жерин алышыбыз керек, жаман жерин албашыбыз керек. Бизде азыр ошо мындай бир интернетте бир модага айланып баратат да, ошол баягы адамдын туура эмес жагын тартып эле чыгара берет го. Мисалы ошолорду көрсөтпөй койсок деле жакшы болобу? Ооба. Себеби дегенде бизде айтылат го, бирөөнүн абийирин жапсаң, Кудай сенин абийириңди жабат депчи. Анын кереги жок. Анын сөз бирөөнүн жаман жерин чукуп, жаман жерин элге жарыялоонун эч кандай кереги жок. Бизге жакшы жерин эле алайлык, жакшы кылган иштерин кайталайлык, ошол эле жетиштүү деп ойлойм. Кыргызстаныбыздын, кыргыз элинин жана ошол эле жаштардын, элдердин жакшы жактарын көргүбүз келет, Жакшы жактарын. Азамат, сонун ой толгоо Азамат. Жакшы.